Тынчтык жана өнүгүү институту коомдук фондунун долбоорунун алкагында Жалал Абад облусунда алгач 2020 ноябрь айында Нокен PBN тынчтык клубу түзүлгөн. Андан соң 2021 жылдын июнь айында жаш тынчтык куруучулар долбоорунун алкагында Жаш канат, Жаңы кадам, Жаңы муун тынчтык клубтары түзүлгөн. Бул клубтардын ишмердүүлүгүнөн шыктанган облустагы башка мектептердеги активдүү жана демилгелүү мугалимдер жана окуучулар да клубтарды ачып иштеп башташкан. Бүгүнкү күндө облустун аймагындагы 34 мектепте тынчтык клубу түзүлүп, ишмердүүлүк жүргүзүп жатышат. Жалал Абад шаарында 1, Базаркоргон районунда 5, Ак Суу районунда 1, Каракөл шаарында 1, Сузак районунда 5, Нокен районунда 21. Тынчтыкты бүлдүрүү оңой, бирок аны кайрадан калыбына келтирүү өтө татаал маселе. Тынчтык куруучулар бул маселеге терең аңдашат. Ошондуктан коомдун кай катмарында болбосун алар ынтымакка ширелген, сүйүү менен бекемделип, урматсый менен бүтөлгөн күндөрдүн тынчтыгын сактоону негизги милдет катары өздөрүнө алышкан. Тынчтык клубтары бул мектеп окуучулары тарабынан ыктыярдуу түрдө түзүлгөн топ болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө мектептерде, билим берүү тармагындагы мектептерде тынчтык клубтары түзүлгөн. Бул тынчтык клубтары акыркы 4-5 жылдын ичинде өз ишмердүүлүгүн көрсөтүп келүүдө. Өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын алдын алуу жана коомчулуктагы коопсуздукка көмөктөшүү үчүн кызыктар тараптар менен кызматташуу. Азыр коом тынч эмес абал. Бул кырдаалда өспүрүм курактагылардын жаман адаттарга тез аралаша түшкөнү дайын. Балдар арасындагы укук бузууларды алдын алуу, коопсуздукка көмөктөшүү алардын экинчи багыттарынан. Ошондуктан бул жагдайда зордук-зомбулуксуз, баңгиликсиз жашоо сүртүмдөрүн сахналык көрүнүш катары ачып беришип, балдардын жаман адаттардан алыс болууга үндөшөт. Бул жагдайда укук коргоо органдары, прокуратура, райондук ички иштер бөлүмдөрү менен биргеликте бир катар иш мерчемдери уюштурушту. Спорттук иш-чаралар, маданий иш-чаралар, көптөгөн окутуулар, жолугушуулар өткөрүп келүүбүз. Бүгүнкү күндө биздин оюбузча тынчтык клубтарынын жүргүзүп жаткан иш-чаралары жалпы өспүрүмдөр арасында ар кандай кылмыштуулуктун, укук бузуулардын, ошол профилактикалык иш-чараларын жүргүзүүгө бизге көптөгөн өз салымдарын кошууда. Айрыкча ошол булардын тынчтык клубтарына бизде тартип бузган окуучуларды тынчтык клубтарына тартуу менен алардын бүгүнкү күндө жанагындай тарбиялык маанидеги образдарын өзгөртүүгө чоң салымдарын кошууда. Тынчтык клубтарынын уюмдук дараметин күчөтүү жана окуучулардын инсандык өнүгүүсүнө көмөктөшүү. Балапан уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат. Кыргыз макалы. Ошондуктан окуучулардын инсандык өнүгүүсүндө өз алдынча болуу менен катар жаман жакшы, жалган чындык, ак караны ажыратуу абалында алар мектептерде, коомдук иш-чараларда башкысы жакшы окуучу, жакшы бала, жакшы адам, жакшы коом түзүүчүсү болуусуна көмөк көрсөтөт. Балдардын келечегине бул аябай чоң таасирин тийгизет деп ойлойм. Ошо балдарды эң биринчиден тынчтык деген сөз өзү чоң мааниге ээ. Ошондуктан тынчтык көп кырлуу болот. Ошондуктан тынчтык клубунда ар түрдүү кырларга бөлүнгөн, ар түрдүү функцияларды аткарат бул тынчтык клуб. Ошондой эле ошо жакшы жактары аябай көп. Кыздарымдын үйдөгү болгон мамилеси деле өзгөрдү. Аябай өзүнүн кичинекай үкөлөрүн деле сыйлашып, ушундай болушубуз керек экен деп өзүнүн немелерин да өзгөрттү да. Кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу. Кыргыз жараны бул этникалык, диний, социалдык жана аймактык таандыгына көз карандысыз Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык укуктарга жана жоопкерчиликтерге ээ жаран. Кыргыз жараны өлкөнүн Кыргыз Республикасы деген аталышынан келип чыгат жана өз этномаданий иденттүүлүгүн сактоосу менен бардык этникалык коомчулуктарды бириктирген жалпы жарандык иденттүүлүк. Бул концепцияны терең окуп үйрөнүп, жарандар ортосундагы бирдүүлүк, биримдик, бир багытты тандап алуучулукту тынчтык куруучулар жар салып келишет. Кыргыз жараны деген концепциябызды ишке ашырууда ушу тынчтык клубтары аркылуу биз элдин калың катмарына чейин жеткирип, ушул иш-чараны жогорку деңгээлге чыгара алдык десек болот. Бул кыргыз жараны мектепте же чоң адамдардын арасында эмес, биз бала бакчадан баштап
үйүндө отурган кары ата апаларыбызга чейин ушул Кыргызстанда төрөлүп жашап атканы үчүн өзүнүн улутуна карабай же өзүнүн кандайдыр бир байбы, кедейби ошонусуна карабай баардыгы бир кыргыздын жараны экенибизди билели деген максатта ушул иш-чара жогорку деңгээлде чыгарылып, мындай областтык, райондук деңгээлде өткөрүлүп жатат. Улуттар ортосундагы мамилени бекемдөө. Кыргызстан ар улуттан куралган өлкө. Андагы улуттар ортосундагы мамилени жакшыртуу, достук, биримдик, ынтымак мүнөзүндө алар карманышат, үйрөнүшөт. Башкысы кыргызстандык болушуна сыймык жаратышат. Мен достук, тынчтык клубунун мүчөсү Асратов Микаил, улутум түрк. Мен Кыргызстанда төрөлгөм. Азыркы учурда 10 класста билим алып жатам. Мен кыргыз жараны экендигиме сыймыктанам. Мен аты-жөнүм Ахранов Жасур. Мен өзбек улутунан болом. Азырда Кыргызстанда төрөлүп, азырда мен бул жерде илим алып келдим. Тынчтык клубтардын мүчөлөрү ар бир коомдук иштерде уюштуруучу, катышуучу катары турду. Улуттук нарк насилди кармоо, бабалар жолун улаган кыз-жигит Сармерден оюндары, Манас эпосун калктын калың катмарына жеткирүү үчүн Ураным Манас кароо сынагына катышышты. Атадан кайра балага да калып келген Сармерден, капчык менен куржунга да салып келген Сармерден, бозгомузду жаңыртып кагып келген Сармерден, кагып келген Сармерден, комуз менен кыяктын тартып келген Сармерден, тартып келген Сармерден. Облуста алгачкылардан болуп, окуучулар үчүн этно лагерь түзүүгө да алар салым кошушту. Мында боз үйдө 10 күндүк жашоо аралыгын заманбап шарттар менен жаратып, кыргыз оюндары, кол өнөрчүлүгү, саймачылыкты үйрөтүштү. Ал үчүн лагердеги ар бир күндү кызыктуу өткөрүштү. Бүгүнкүнүн кыздары иштин майын чыгарчы, азыркынын кыздары эсидерди аш эле. Трактор, бурамасын бураптыр, ушул тургандек мамат үйлөнөм деп ыйлап. Мне понравилось лагерь, очень круто тут. Ну, что сказать, блюда очень вкусные. Еще что мы спим вот в таких юртах красивых. Еще тут мы играем во что хотим, вот в шахматы, в шашки. Лагерь жакты. Биз досторубуз менен мончокторду кылдык. Ошону менен катар, алар жаш тынчтык куруучулар, жаштар коопсуз миграция үчүн, тынчтык клубтары, биримдик жана көп түрдүүлүк үчүн долбоорлорун ишке ашырууга жетишишти. Ошол Уметов Улан, Бакиров Тилек жана мен үчөөбүз иштейбиз дагы, анан бөлүнүп алганбыз да. Мисалы, бир мектепте бир иш-чара боло турган болсо, биз кошо өзүбүз дагы катышабыз. Ошол менен биргеликте эле мына кандай иш-чара болбосун, райондук, областтык деңгээлге чейин алып чыкканга аракет кылабыз дагы. Анан ошол иш-чараларыбызды бүт калың катмарга жайылтканга аракет кылабыз. Башкача айтканда, сиздер аркылуу, маалымат каражаттары аркылуу, атайын социалдык тармактар аркылуу жайылтканга аракет кылабыз. Анан ошол менен биргеликте эле баягы окуучулардын ушул тынчтык клубтарында катышам. Мен деле ушундай тынчтык клубунун мүчөсү болоюн. Анан баягы өткөргөн иш-чараларыбызга аябай кызыгуусу артып атат да бара-бара. Жыйынтыктап айтканда, тынчтык клубтарынын катышуучулары, алар коомдун агартуучулары, тазартуучулары, жаштарга дем берген мотиваторлору. Али жаш мектеп курагында болсо да, өлкөдөгү тынчтыктын сакталышын, ынтымактын бекемделишин, коопсуздукту алдын алып, жарандардын биримдигин ширелишине кам көрүү менен салым кошо алышты. Алар уюштурган ар бир иш-чарада да максатталган багытынан тайбай өз жемишин берди. Анткени алар Кыргызстандагы тынчтыктын жаркын келечегин түзүүчүлөр.